Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Sport Plus долбоору. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерди Кыргыз премьер-лигасынын 4-турунун алкагында өткөн беттештердин жыйынтыктары менен тааныштырабыз. Төртүнчү тур салыштырмалуу голдорго бай болуп, турниrdик тизмеде өзгөрүүлөр орун алды. Оюндардын дээрлик көпчүлүгү кооз голдор жана кайталангыс эмоциялар менен коштолуп, кыргыз футболунун жаңы сезону күчүнө кирүүдө. Абдышата Нефчи. Бул беттешке эки команда тең ар кандай абалда келишкен. Акыркы эки турда жеңилбеген Кочкор Атанын Нефчиси бул беттеште өзүнүн 2 жолку ийгиликтүү сериясын улантканы келген. Өткөн турда конокту Алга командасын жеңип алган соң, мунайчылар бул ирет канттан 3 ұпай топтогонго даярданышкан. Калыстын ышкырыгы менен мунайчылар топту өз карамагына алып, чабуул аракеттерин өзгөчө активдүү уюштуруп жатты. Мындай көрүнүш көпкө уланган жок. Биринчи таймдын 10-мүнөтүндө талайлары топко ыйлык кылып, оюндун тизгинин өз колуна алышты. Чабуулдар биринчи бөлүктө көп болгону менен командалар эсеп санын өзгөртө алган жок. Биринчи таймдын аягына аз убакыт калганда Кочкорталыктар өз жарым бөлүгүнө коргонуудан чабуулга өтөөрдө катачылыкка жол берип, өз дарбазасына гол өткөздү. Дарексиз чыгарылган паска биринчи болуп Абдышатанын коргоочусу Христиан Браузман жечип, борбор бөлүк аркылуу Данин Таловичке пас узаткан. Талович убакытты коротпостон дарбазанын оң бурчуна соккузатып, эсепти ачты. Бирок бул окуя менен биринчи бөлүк жыйынтыкталган жок. Таймдын аягында Абдышатанын жарым коргоочусу Харун Карич Нефчинин чабуулчусу Элдар Таштемировго каршы оюн эрежесин бузуп, конокторго пенальти мүмкүнчүлүгүн берилген. 11 метрликти Бактияр Дүйшөбеков эч бир кыйынчылыксыз аткарып эсепти теңеди. Биринчи тайм ошол менен аяктады. Экинчи тайм Абдышатанын активдүү чабуулдары менен башталды. Айпайынча көтөрүлүп берилген топко биринчи Данин Талович жетип, башы менен пас берген. Топко биринчи үлгүргөн Харун Карич таамай соккусу менен гол киргизди. Ошону менен беттеш Абдышатанын карамагында өттү. Оюндун аягына чейин күрөштү токтотпогон Нефчи эсепти өзгөртө алган жок. Беттештин жыйынтыгы 2-1. Абдышата өз талаасында жеңишке жетип, көрмандарын сүйүнттү. Ну и звучит свисток арбитра, друзья, минимальная победа Абдышаты, с чем мы их и поздравляем. Алай Кыргыз алтын. Бул беттеште быйылкы сезондун ийгиликтүү командалары жолугушту. Алай быйыл Кыргыз премьер-лигасында жеңиле элек. Ал Тургай өз дарбазасына бир дагы гол өткөзө элек. Ал эми Кара-Балталык Кыргыз алтын 3 беттеште бир эле жолу утулуп, сезонду ийгиликтүү баштаган команда. Кыргыз алтын үчүн бул көрүнүш акыркы жылдардагы эң мыкты көрсөткүч болуп саналат. Алай талай элери болгондуктан номиналдуу фаворит катары оюн жүргүздү. Чабуулдардын биринде Кыргыз алтындын оюнчусу Айып Аянчанын ичинде оюн эрежесин бузгандыгы үчүн пенальти берилген. Пенальтини Алайдын чабуулчусу Алексей Зинкевич аткарып оюндун эсебин ачты. Ийгиликтүү оюн Алай үчүн мындан ары дагы уланды. Биринчи голдон 4 мүнөт өткөн соң стандарт кабылдан Айып Аянча көтөрүлгөн топко Алайдын оюнчулары биринчи жетип, комбинациянын жыйынтыгында Жамшут Кабулов эсепти 2-0 айлантты. Оюндун аягына чейин болгон күч аракеттерди жумшаган Кара-Балталыктар кооптуу абалдарды көп жаратканы менен оюндун жыйынтыгын өзгөртө алган жок. Беттеш 2-0 эсебинде Алайдын жеңиши менен аяктады. Барс өзгөн. Барс өзгөн беттеши бул командалар үчүн тарыхындагы алгачкы таймашы болмок. Анткени бул командалар тарыхында жолуккан эмес. Эки клуб тең быйылкы сезондун дебютанттары. Ошондуктан алар үчүн азырынча упай топтоо бир топ кыйынчылыктарды туудурууда. Оюндун жалпы сценарийи ар тараптуу болду десек туура болот. Анткени убакыттын жүрүшү менен командалар лидерликти бири-бирине өткөзүп жатышты. Көк майсандагы күрөш кызы жүргөнү менен оюнчулар гол жарата алган жок. Тарыхый беттештин жыйынтыгы 0-0. Эки команда тең клубдардын жеке статистикасында алгачкы тең чыгуу жыйынтыгын камсыздап, бирден упай топтошту. Дегенче, ошо финалдык ышкыр. Мурас Юнайтед Азия гол. Жалал Абадтагы оюн Мураска жана алардын көрөрмандар үчүн абдан маанилүү болчу. Анткени быйылкы сезондо Мурас Юнайтед чемпиондук үчүн күрөшө турган команда. Ал эми бул турда алардын каршылашы Премьер-лигада жаңыдан кадам жасап жаткан Азия гол болчу. Беттеш эки тарапка тең оор болду. Ооба, кагаз түрүндө фаворит Мурас болчу, бирок фаворитке упай жөн берилбейт. Курманбек стадионунда өткөн оюнда бул Формула 2 команда тең жардам берген жок. Кооптуу абалдар байма-бай болгону менен талай элери дагы, коноктор дагы 90 мүнөттө гол жарата алышкан жок. Беттештин жыйынтыгы 0-0. Бул ирет Мурас лидерлик амбициясын иш жүзүндө тастай алган жок. Ал эми Азия гол коноктогу оор беттеште бир упай алганы бул команданын биринчи жеңиштерине аз калды деп билсек болот. Бирок муну кийинки оюндар көрсөтөт. Мурас Юнайтедтин контрдук чабуулу голго айланышы мүмкүн экендигин сезди окшойт. Калыстын ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр, эсеп сандары 0-0. Илбирс Бишкек Сити.
Кат шаарындагы Sport City стадионунда триллер жанрындагы беттеш орун алды деп айтсак болот. Анткени Элбирс өз талаасында дагы бир дебютант Бишкек Ситини кабыл алды. Алгачкы мүнөттөрдөн баштап Элбирс позициондук ою менен топту каршылашына бербей, чабуулдун камын көрүп жатты. Бирок тажрыйбалуу бразилиялык ардагерлер контр чабуул аркылуу oyun жүргүзүп, ийгиликке жетише алышты. Биринчи таймдын 7-мүнөтүндө шаардыктар мыкты комбинациянын жыйынтыгында мыкты гол жаратышты. Голдун автору Криштиану. Гол киргенден кийин оюн жандана түштү. Эки тарап тең бир нече кооптуу чабуулдарды жаратып, оюндун ыргагы бир кыйла чыңала түштү. Мындай көрүнүштүн жыйынтыгы 26-мүнөттө өзүнүн жемишин берди. Ал эми жыйынтыктоочу соккуну Элбирстин тажрыйбалуу легионери Дадахон Юсупов жаратты. Дадахон Юсупов под перекладину мяч отправляет. Беттештин 29-мүнөтүндө Бишкек Ситинин дарбазачысы оро ойнондугу үчүн кызыл айып кагазын алып, коноктор бир оюнчусунан ажыраган. Ага карабастан биринчи таймдын соңунда коноктор дагы бир рет беттешке өзгөртүү киргизди. Стандарт кабалдан көтөрүлгөн топко биринчи болуп украиналык легионер Никита Петерман жетишип, тамай сокку жаратып, Элбирстин дарбазачысына топту тосконго мүмкүнчүлүк берген жок. Ошентип биринчи тайм 1-2 эсебинде Бишкек Ситинин ийгилиги менен аяктады. Оюндун 53-мүнөтүндө Бишкек Ситинин катасы менен пайдаланган жаштар жогорку ылдамдуулук менен контр чабуулга чыгып, эсеп санын өзгөрткөнгө жетише алды. Голдун автору Эрбол Бакирдинов. Бул гол Элбирске дем күч берди десек болот. Анткени эсеп саны теңелгенден кийин талай элери чабуул мүнөзүндөгү оюн уюштуруп, бул беттешке чекит койду. Беттештин 68-мүнөтүндө Элбирстин камерундук чабуулчусу Мбайбе Эрбол Бакирдиновдун пасы менен гол жаратты. Бул беттештин акыркы аккорду болду десек туура болот. Оюндун жыйынтыгы 3-2. Элбирс жана Бишкек Сити бизге эмоцияга бай оюн тартуулашты. Дордой талант. Кийинки беттеште Дордой өз талаасында 5 күнгөйдүн талантын кабыл алды. Бул оюн салттуу түрдө оор болду. Нөшөрлөгөн Жаан оюндун сапатына тоскоолдук жаратты. Жаандын кесепетинен комбинациялык футбол эмес Англия футболуна күбө болдук. Оюн көпчүлүк учурда узун пас жана аба аркылуу жүрүп жатты. 5-мүнөттө талант кооптуу эпизод уюштуруп, бурчтан чыгарып берди. Жазыбай Абдукаимовдун көтөрүп берүүсүнө испаниялык Абдусалам Мунир жетишип, сокку узаткан. Бирок соккусу аягына чыкпай, Мунир Дордойдун оюнчуларынын катарындагы башаламандык менен пайдаланып, эсеп санын ачты. Оюндун башында окшошпой жаткан чабуулдары иштеп баштады. Үзүрүн коммерсанттар 19-мүнөттө көрүштү. Адил Кадыржанов, Арслан Бекбердинов, Эрнас Абилов жана Владислав Кобылянский комбинациясы таланттын оюнчуларынын кайсыз абалга калтырды. 68-мүнөттө таланттын башкы таланты Жазыбай Абдукаимов миллисекундалык мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, алыска аралыктан тамай соккусу менен Дордойдун жаш дарбазачысы Курманбек Нурланбековду карбаластатты. 77-мүнөттө Дордойдун оюнчусу Сүйүнбек Мамралиевке каршы оюн эрежеси бузулуп, соодагерлер стандарттык абалга ээ болушту. Мамралиев стандарттык абалдан айып айынча топту багыттаган. Бул эпизоддо алмашууга чыккан Алекса Мыржа мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, эсеп санын теңеди. Бул голдон кийин эки команда тең өзгөчө агрессивдүү оюн жүргүзүп жатты. Ушундай нукта өтүп жаткан беттештин тагдырын 82-мүнөттөгү эпизод чечти. Соодагерлердин капитаны Александр Мищенко так пас чыгарып берип, Алексей Лобовду таланттын голкипери менен жекеме-жекеге чыгарды. Ал абалда Лобов ишенимдүү оюн көрсөтүп гол киргизди. Беттештин жыйынтыгы 3-2. Дордой бул беттеште чыныгы чемпиондук мүнөзүн көрсөтө алды. Ал эми 2 жолу алдыга чыккан талант татыктуу оюн көрсөтүп, Кыргызстандын 13 жолку чемпионун өз талаасында тизелеткенге аз калды. Ошму Алдияр алга. 4-турдун акыркы беттеши Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаевдин атындагы башкы стадиондо орун алды. Ошму Алдияр командасы өз талаасында Бишкектик алганы кабыл алды. Бул жолу ушул учурдагы эки аутсайдерлердин беттеши десек болот. Анткени эки команда тең бул жылы Премьер-лигада бир дагы жеңишке жетише элек. Беттеш жогорку ылдамдыкта башталып, командалар оюндун чыңалуусун жогорулатты. 2-мүнөттө алганын оюнчулары жөнөкөй абалда катачылыкка жол берип, Ошмунун аткаруусунда контр чабуул орун алды. Ричард Ромарио сол канаттан айып айынча пас чыгарган. Пасты жыйынтыктаган Ошмунун капитаны Андрей Сидоров өз командасын оюндун алгачкы мүнөттөрүндө алдыга чыгарды. Бул эсеп сан экинчи таймдын жарымына чейин сакталды. Кызыктуу окуялар беттештин аягында орун алды. 65-мүнөттө Кыргызстандын жаштар курамасынын экс чабуулчусу Рыскелди Маданов мыкты таризде каршылаштарын жазгырып өтүп гол киргизди. Тең салмактуулук оюндун аягына чейин сакталды. 89-мүнөттө биринчи таймда голдук пас берген Ромарио Ричард уюштурулган контр чабуулдан кийин кереметтүү соккусу менен Ошмуну кайра алдыга чыгарды. Бирок студенттердин сүйүнүчү көпкө уланган жок. Оюндун кошулган убактысында алга кайра чабуул уюштуруп, Ошмуга кысым көрсөтүп жатты. Ошонун негизинде алга бурчтан чыгарып берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, Султан Бокелевдин чыгарып берүүсү күтүүсүз жерден гол жаратты. Ошентип бул турдун акыркы беттеши 2-2 эсеби менен аяктады.
4-чү турда 7 беттеште командалар 19 гол жаратышты. Алардын ичинен 2 гол пенальтиден киргизилген. 3-чү турга салыштырмалуу бул беттештер голдорго бай болду. Ошондой эле быйылкы сезондун салтын улап 4-чү турдагы кызыл айып кагазсыз өткөн жок. Бул турда кызыл айып кагазы Бишкек Ситинин голкипери Артем Пряткинге көрсөтүлгөн. Ал эми 4-чү турдан кийин учурдагы турнирлик жадыбал төмөнкүдөй. Сиздер үчүн Спорт Плюс долбоорунун атайын даярдалган Кыргыз премьер лигасынын 4-чү турунун жыйынтыктары болду. Майданда жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.